Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu ta'ala ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Urmatlı bir tuğandar, urmatlı ağayındar, karındaş eceler. Bizden bugünkü sabahımız adattağı da ile tüz efirde. Bugünkü sabahımızda Eho Manas Жаңырығы radyosunda başlayan temaz ulantağız. Bu adal ara meselesi tuğrasından ken өлkөбүздөгү adal boyunca söz öte bir çuğulğandı okuyalar menen koştolup oşol өлkөбүздөгү bir din jatındağı orçunda oku desek doğru olur. Antkeni oşol halal beken, haram beken dep oşol boyunca kızışuular oң taraf sol taraftın bardığının pikirlerin hazır komşuluk bilip anan bunu dini жоқ кейбір адамдар bunu көбүртүп жабыртып ошону менен bir otolu okuya aşmalta içip jatıp kaldı. Mına oşul tuğrasında süйлөсөк деген temadamın pikirdemin 2210 номер аркылуу өзүңүздөрдүн сурооңуздарды берсеңиздер болот же пикириңиздерди айтсаңыздар болот. Урматтуу bir tuğanдар 2011 жылда эмне 11 сентябрда болгон жанагы Америкадагы эки чоң үйдүн жарылуусу мына ошол жарылуудагы жанагы мусулмандар жардырды деген сөздүн өзүндө мусулмандар үчүн көп пайда болгондугун билебиз. Адамдар мусулмандар деген ким? Ислам деген эмне? Бул кандай дин деп үйрөнүп олтуруп мына ошо мусулмандарга жабылган кара күн натыйжасында көп адамдар мусулманчылыкка кабыл кылды. Андан сырткары урматтуу bir tuğanдар Мынагу пайгамбарыбыз жөнүндө атайын bir карикатура Дания өлкөсүндө тартылып, мына ошол пайгамбарыбызды жамандайбыз деп олтуруп, пайгамбарыбызды мусулман үммөтүндөгү өзүнүн ордундагы дагы белгилүү көп адамдардын пайгамбарга болгон махабаты, сүйүүсү жарыкка келди деп айтсак туура болот. Дагы пайгамбарыбыздын ан сайын bir özünün insandык дарамети, пайгамбарлык кадырын баркысы өтө жогорулатсак туура болот. Ошондой эле халал боюнча, халал комитети боюнча болуп аткан сөздөр элибиздин адал тамакка болгон ынтасын, адал тамакка болгон булардын сабатын кеңирээк жоюлуп, ошол адал маселеси дагы бир тепкичке жогору жылып кетти десек туура болот. Мисалы үчүн мен муфти болгон убакытта орозону ай менен карайбыз деген учурда ар кандай чуулганды окуя болуп, буга бир мамлекеттик деңгээлде мындай ызычуу көтөрүлгөн эле, бирок Кудайга шүгүр азыр бардыгы ыраазы болуп, шарият иш жүзүнө келди. Ошол сыяктуу эле халал маселесиндеги ызычуулардын бардыгы ушул иштин оңолгондугуна кабар берип, балким Кудайдын каалоосу менен анча мынча кетирилген кемчиликтерди ушуну менен жоюп алла деген түшүнүк үчүн болуп турат. Ошондуктан бүгүнкү биздин суроолорубузду халал боюнча берген аракет кылсаңыздар, ошого пикир алышсак, албетте бул нерсе бардыгын чечип жибербесек дагы ошого өзүбүздүн салымыбызды кошобуз деген жакшы пикирибиз бар. Талак маселеси боюнча суроолорду бергенди каалабайт элек. Анткени талак маселеси жекече адамдардын өзүнүн мындай бир маселеси болгондуктан муну жалпы коомчулукка таратуунун кереги жок деп ойлойбуз. Анын үстүнө башка бирөөнүн талак маселесинен башка бирөө үлгү ала албайт. Себеп дегенде ар бир маселе өзүнүн иш катары каралат дагы. Ал эми андан башка турмуштук маселелер, жашоо жагдай маселелери адамдар биринин суроосуна башка бирөөсү жооп алып, ошондон пайда көрүүсү толук ыктымалы бар. Geçe Жалалабад шаарында Көкжаңакта барып атайын ошол жерге лекциямды окуп келип келе жатып, анан түштөн үйгө ошол Ош Бишкек жолундагы Жалалабад шаарынын капталында жайгашкан Жибек жолу кафесинде биз тамактандык. Анан мен айттым, эмне үчүн ушул кафеден тамактанабыз, бул адалбы арамбы деп барыбыз жанагы адал арам деген угуп калган жаныбыз сурасак, адал дешти. Анан мен айттым, эмне үчүн жазуусу жок деп айтсам, биз жазуусу жок болсо деле ушул адамдын өзүнө ишенгендиктен ушул жерден келип ичебиз. Анткени бул адамдын биз билебиз, динди кармангандыгын билебиз деп өтө бир жакшы кеп айтышты. Ошондуктан кээде адал деп жазылынбай калса деле адал деген жазуусу барга караганда тереңирээк бир ишеничти пайда кылган жерлер дагы бар. Бул деген сөз адал биринчи иретте кагаз жазууга эмес, адамдардын өздөрүнүн жашоосунда, адамдардын өздөрүнүн дилинде болуш керек деген маселени дагы мен айткым келип турат. Бизге биринчи сурообуз келди. Соттордун иштешине кандай карайсыз? Ак жерден далили жок камады, алардын айлыгы адал болобу? Албетте арам болот. Эгерде адилетсиздик менен камаса, адамга мындай бир далили жок эле кыйнап аткан болсо,
ана ошол адамга зулумдук кылса, анда ошол зулумду көрүп аткан, жанагы гайыпсыз камалып аткан адам дуа кылса, ошол дуасы кабыл болот. Ошол дуасы кабыл болот. Ал эми алардын алган акчасы арам, балдарын багып аткан акчасы арам болуп эсептелет. Ошондуктан арам жол менен тыйын таап жүргөндөр акыретеги жакшы болбойт. Ал өзүнө көрүнөт, же болбосо балдарына көрүнөт. Айыптар бир күн болбосо бир жеринен тешип чыгат. Айрыкча чоң адамдардын заказын аткарып, кээ бир адамдарды күнөөсүз жерден түрмөгө олтургузуп, алар жөндөн жөн кыйнаган учурда, мына ошол кыйналып аткан адамдардын дуа кылган болсо, дуасын эч кандай көчүгөсүз түрдө кабыл кылынат. Мына ушул нерсе пайгамбардын осуятында айтылган, ошол нерсеге тереңирээк маани берүүбүз кажет. Чочконун майынан жасалган самынды колдонсо болобу дейт. Азыркы биз колдонуп аткан самындардын дээрлик бардыгы же чочконун же иттин майынан жасалат. Ал эми ошол чочконун же иттин майын алып туруп, ошол бойдон дароо иштетилбейт, балким ошого башка бир азыктарды, башка бир концентраттарды кошуп туруп, ошол чочконун же иттин майынан башка бир азыкты алган убакытта жанагы чочконун май, иттин май өзүнүн өздүгүн жоготуп койгон себептен иштеткенге болот. Бул боюнча биздин китептерде айтылат. Мисалы үчүн кал химари сара милхан деген белгилүү ибаратыбыз бар. Ошол ибарат десек болгондо, ошол өздүгүн жоготкон нерсе, албетте бул нерсени мурдагы өкүм берилбейт. Ошол сыяктуу бул күндө бул самында иштеткенге болот. Ал эми Сауд Аравиясында, башка бир араб өлкөсүндө кээ бир өтө такыба деп эсептелген кээ бир инсандар зейтундун майынан жасалган самынды колдонушат. Бул көп көрбөйт, жагымсызыраак. Андан сырткары эчкинин майынан жасалган самында колдонуп жүрүшөт. Барып эгерде ушу чочконун майы менен иттин майы аралашпаган нерсени колдоно турган болсок, анда бул нерсе жакшы болуп эсептелмек. Албетте иттин май чочконун майына караганда бир аз төмөнүрөөк даражада, ал эми чочконуку жеткен арам деп эсептелинет. Туулган күндү тоссо болобу? Туулган күндү өмүрдө бир жолу тосулат. Бул ошол адам туулганда 7 күн өткөндөн кийин атасы эркек болсо 2 кой союп, кыз болсо 1 кой союп, чачын алдырып, садака берип, элди чакырып, акыйка деген той өткөрөт. Мына ошол туулган күн болот. Адам бир жолу туулат, бир жолу өлөт. Анан жылга эле туулуп бере тургандай, бул жожо эмес да, жаңы туулуп жаңы кайра кете бере тургандай. Инсан өмүрүндө бир жолу туулат. Ошол туулган күнүн шарият өзү белгилеген таризде акыйка кылып өткөрөт. Андан кийинкиси туулган күнү келип калса, Кудайга ыраазы болуп 2 рекет намаз окуп, о Кудай Таала мусулман кылып жаратканыңа шүгүр деп 2 рекет намаз окуп, ошол күндү орозо менен өткөргөн болсо, мына ошол эң жакшы тосуу болот. Анан элди чакырып, анан кийин той өткөрүп, анан ошол менен каада кылып, ошондой кылып жанагыдай вечерче кылып берген, албетте шариятыбыз бул нерсени көтөрө албайт. Аны шариятыбыз жакшы иштердин катарына кошот. Бисмилlah. Ассаламу алейкум, бокс спорту харам эмеспи дейт. Албетте бокс спорттун түрүнө кошулат, бирок спорттун түрүнө кошулган менен бетке урган шариятта арам болгондуктан аны биз арам деп билебиз. Ошондуктан боксту өнөр кылып алган жакшы эмес. А бирок кээ бир учурда кээ бир адамды бетке уруп, керек болсо башын кыячап алып таштаганга туура келет. Эгерде сен абириңе, аялыңын, кыздарыңын, балдарыңын абирине тие турган болсо, же болбосо андан сырткары, мисалы үчүн ата мекендин коопсуздугуна таасир тийгизе турган болсо, элдин эгемендүүлүгүнө, көз карандысыздыгына таасир тийгизе турган болсо, бул убакта ошол душмандын бетине эмес, башка жерине уруп, керек болсо башын кыячап таштаганга шарият уруксат берет. Ошон үчүн аны үйрөнүп алганы зыяны тийбейт. Бирок ошону адат кылып алып, анан жөн эле тамашалашканда, же бир мусулман бир тууганда жөн эле мушташып кеткенде, ызычуу болгондо, ошол бокстагы ыкмаларды колдонуп бетке урганды шариятыбыз көтөрө албайт. Аны арам деп билет. Салттуу ислам деген эмне, ушундай түшүнүк туурабы? Туура. Салттуу ислам дегени бул салт аралашып кеткен, анан кызгылмай болот деген, төчпөй болот деген ислам эмес. Салттуу ислам деген ошол бизге ислам качан жетип келген. Мисалы үчүн ошол 2-чи кылым жетип келсе, ошол 2-чи, 3-чү хижри кылымдардагы исламды таза бойдон сакталып, ушунчалык деңгээлде ислам биздин каныбызга, жаныбызга сиңип кеткен таза көөнө ислам деген сөз. Салт катары калыптанып калган. Ислам деген ошону гана түшүнгөн. Өзүбүздүн улуттук менталитетибиз, каада салтыбыз
журулушкан, ибараттуу болгон исламыбыз деген сөз болот. Азыр адамдар алып келип аткан жаңы ислам, же болбосо жумшак ислам, мейлин ислам, америкалык ислам, же индонезиялык ислам, же түркиялык ислам деген жок, анын кереги жок бизге. Ошол кыргыз болуп келгенден, Курманжан кармаган ислам, Шабдан кармаган ислам, андан мурда ата бабаларыбыз кармаган ислам, ошол пайгамбарыбыздан, сахабалардан бизге кандай жетип келген таза ислам болсо, ошол таза ислам деген сөз болот. Анан бүгүнкү якыншиктердин исламы, анан кийин шииттердин исламы, анан кийин теңирчилердин исламы, анан бир чала моңголдордун исламы, жок, анын бизге кереги жок. Биздин өзүбүздүн кыргыздын карманып келген таза исламыбыз, мына ошол салт сыяктуу болуп калган салттуу исламыбыз керек деген туура түшүнүк. Демек, салттуу ислам бул чыныгы ханафи мазхабы, акыйда ахли сунна акыйдасы, мына ушуну кармануу демектир. Түлөөгө келип баян айтып дуа окуп кете аласызбы дейт. Кече дагы ошо түлөөгө барып келдим, Жалал Абадка, Ошко дагы барып келдик. Ошентип, ошондуктан эгерде жакын болсо же мүмкүнчүлүк болсо барып келгенге аракет кылабыз. Бирок кайсыл жерде, кайсыл убакытта экендигин байланышсаңыз аракет кылып көрөбүз. Ишибиз ошо биздики. Эл чогулган жерге элге бир нерсе айтып, алар туурага үндөп, салттуу исламыбызды түшүндүрүп, мусулманчылыкты түшүндүрүп айтып берген биздин баардыгыбыздын милдетибиз. Ошон үчүн молдолор дайыма тойго барганда тымпый отуруп кетип калбастан элди чогултуп, жок деген эки ооз сөз айтып, туурага чакырып жамандан кайтаруу ар бир молдекенин мойнундагы милдети. Кээ бир молдекелер бар, чогулуп ээрчип барат дагы, жеп ичип анан кийин кайрадан кетип калат. Сени ал жерге жеп ичип берсин деп чакырбай, сен ошол жерге оозунан бир ооз сөз уксан деп чакырат молдеке. Ошондуктан молдекелердин никеге барганда, жаназага барганда, түлөөгө барганда олтуруп жеп кетип калган арам болот. Ошол арамың адалга айлантыш үчүн жок дегенде 5 мүнөт сүйлөп, элге батаңы берип, ибарат сөз айтып, андан кийин кайтсаң, ошондо шариаттык милдетиңен кутулган болуп эсептелесиң. Ассаламу алейкум. Биздин никебизди арак ичип алып кыйган эле, ошол кабыл болобу же эмне кылыш керек дейт. Ошол арак ичип алган учурда атын сураса атын билип, анан асман менен жердин айырмасын билип, эшик менен терезенин айырмасын биле турган болсо, анда кыйлынган нике жарай берет, макру болсо дагы. Кайра кыюунун кажети жок. Бирок бул деген сөз арак ичип алып нике кыйса боло берет деген сөз эмес. Кээде күйөө балдар тургузсаң жыгылып түшүп шалактап, атын ким десе кыйкырган күйөө балдарга нике түшпөй калат. Себеп дегенде акыл эс ачык болуп туруш керек. Анан бир аз кызымтал болгон болсо, ичкени арам болсо дагы, бирок никесин шарият туруст деп табат. Бисмилляхи деп малды сойгон адалбы? Эгерде тили сакоо болуп, анан ошо бисмилляхи дегенде хиин айта албастан тили кесилип калып ши десе, анда макул. Бирок атайла бисмилляхи десе арам болуп калыш ыктымалы бар. Себеп дегенде Аллахтын аты Аллах эмес, Аллах. Бисмилляхи дегени исми Аллахи деген сөз да. Анан исми Аллахи деп айтса бул туура болот, туура эмес болот, ката болот. Бул биздеги дунгандардын бир жамаат ушундай. Дунгандар экиге бөлүнөт, жарымы бисмилляхи, жарымы бисмиллахи деп айтышат. Ши деп айтканы туура эмес, ката булардыкы. Ошол Кытайдан келген боюнча салтын бербестен дагы деле бисмиллахи деп басып жүрүшөт. Ошого муфтият чара көрүш керек. Ал эмес кээ бирлери азыркы учурда муфтиятта иштеген да ошо бисмиллахилердин бирөөлөрү бар. Аны иштен кетирген элек, бирок кайрап келип алышты, эмне алып келип алганын билбейм. Элдин көзүнчө бисмиллахи деп окуганы менен ошо бисмиллахи деген жамаатка кошулат. Буларга үгүт насаат жүргүзүш керек. Эгер атайла бисмиллахи десе, сойгон мал арам болуп калат. Бирок бисмиллахи Аллаху акбар десе, Аллаху акбар дегенде Аллах деген лафз туура айтылгандыгы үчүн анда дал болот. Бирок бисмиллахи деп эле бүтүрсө, анда дал болбой калат. 5000 сомдук малды 6000 сомго баалап, 50.000 сомдук малды 60.000 сомго баалап, 6 айдан кийин акчасын берген арам эмеспи дейт. Эмеспи деп эмес, эмеспи деп п менен жазсаңыз, албетте б мүчөсү, бирок кошулганда пи деп жазылат да, эмеспи десеңиз туура болот. Шарият тыйбайт ал нерсени. Азызда малды сатып туруп, малды алгандан акчасын ошол 6 айдан кийин берет деген болсо өзү билет. Себеп дегенде ал малдын баасын үйдүн ээси, малдын ээси каалагандай коет. Кааласа 50.000, кааласа 60.000 дейт. Алган адам ошого ыраазы болгон болсо, ал жарай берет. Ал жарай берет. Намазда салават укса эмне кылуу керек? Намаз окуп аткан адам салават башка бирөө окуп атса, аны укса ага сажда кылып бербейт. Намаз өзүнчө аалам, сен бир башка ааламдан башка бир ааламга чыгып кетпейсиң. Ошондуктан сага ал таасирин тийгизбейт. Кайненем менин жашоома кирише берет, эмне кылыш керек?
Эгерде сен эркек болуп, сенин аялыңын апасы кайненен киришсе, анын киришкенге укугу жок. Бирок сен аял киши болуп туруп, сенин күйөөңдүн апасы киришип аткан болсо, анын укугу бар. Кайнененин камырынан дейт, бардык кайненелерге келиндер окшошуп барат. Ошондуктан ошол жакшы эле маселе, кайнене киришиш керек, тарбиялаш керек. Ошондо келин жакшы тарбия алат. Бирок кирет десе бир жолу келиндин канын кактабай соруп, анан келинди кыйнап алган кайненелик кылуу дагы туура эмес. Сиздин намазга жыгылганыңызга канча жыл болду айтып коесузбу дейт. Менин намазга жыгылганым сизге канчалык деңгээлде керек экенин түшүнө албай турам. Мен намазга жыгылганым мына быйыл 38 ашын жеп аткан болсом, жакында 39 ашын жейм. Насип кылса 20 жылдан бери намаз окуйм. 20 жылдан бери намаз окуйм. Мектеп бүткөндөн баштап, ошол университетке келип, университеттин 2-нчи курсунан баштап, 3-нчи курсунан баштап намаз окуп баштагам. Себеби ага чейин намаздын касиетин, маани-маңын так билбегенде окуган эмесмин. Ал эми ыйман келмесин мурда чала бучук айтып жүргөн менен мектеп бүткөндөн кийин ошол айылдык моллеке Абдушаров ажыдан үйрөнгөндөн кийин айтып баштагам. Маселе, кээ бир адамдар бар, мен кичинекеймен намаз окугам деп, кээ бир адамдар бар, мен намаз окуп жүргөн учурда сен намаз окубайт элең деп, бир ошол Аскар университетинде окуп келген бир молдеке ушундай деп айтып, мен намаз окуп жүргөн учурда 2-нчи класста окугам, сен эчтеке окубайт элең деди. Мен айттым, макул дедим. Сен ошол 2-нчи класста намаз окуган болсоң, азыр эмне кылып жүрөсүн? Мен Кудайга шүгүр сүннөт аткарып атам, элге дин жеткирип атам, сен фитнеден башың чыккан жери жок. Маселе, мен мурда намаз окуган эмес, жыйынтыгы кандай болот? Иннамал а'малу бил хаватим, жыйынтыгында ким кандай ишке эришти, ким кандай натыйжага жетишти, мына ушул мааниге болот. Ана мен 2-нчи классында молдонун баласы болчумун, тарап окуйт элек, ошол убакта сен окубайт элең. Ана мен атам молдеке болчу. Сен атаң молдо болгон менен молдонун баарына зыяның тийип, фасыктарды колдоп, таквалар иштен кетирип, ошого аракет кылбасаң, сен 2-нчи класста окуган намазың кимге керек этет? Сен намазың пайдасын тийгизбептир демек. Атаң молдо болгон менен молдонун баарын кушуна кылып аткан болсоң, демек сен жыргатпапсың, демек окуган намазың пайдасы жок болуп калыптыр деген сөз болот. Намаз канчалык көп болгонсо ошончолук деңгээлде исламга жакыныраак болуп, адилеттүүрөөк болуш керек. Бирок сен антпестен бирөөнүн камчысын чап, бир жамааттын камчысын чап, башкаларга зыян тийгизип атканың кандай болду? Ак үйдө ушинтип мага айтты. Мен намаз окуп жүрүп, сен окуган эмессиң. Мен 2-нчи класстан баштап окугам деп айтты. Мен айттым, сен окуганың менен жыйынтыгы кандай болду? Кудай билет, балким кафир болуп өлүп каласың. Кудай сактасын деген маселе дагы келип чыгат. Менин байкем ата-энемди сөгөт, урушат, сүйлөбөй коет, кыздарга кол көтөрөт, андан кол үзсөм кандай болот? Күнөөбү рахмат үзүш керек. Аны үйдөн кууп чыгыш керек, ата-эненин айланып кетсин. Аны түрмөгө берип каматыш керек, түрмөдө чирип өлсүн ошол акмак. Аны ата-энен урган болсо өзүн уруп, чогулуп, токмоктоп, эшикке кууп чыккыла, кирбесин үйгө. Катташпасын, андан менен üzгүлө. Адам болгондо гана кайра келсин, даватка жөнөтүп жибергиле аны. Жиндиканага, чимкорунга жеткириш керек. Жежир калгарга путу колун байлап берип, музга салдырып кыштын күнү. Андан кийин дем салдырышканда акмакты. Атасын сөккөн адамды акмак деп айтат. Ага өө жок болот. Ага катташпаш керек, ага салам айтпаш керек андай адам. Ага кыз дагы бербеш керек андай акмактарга. Жаш баланын чачына жол түшсө, чачын кырттырыш керекпи? Буга жанагыдай жол түшүп калса, эшектин акырына жанагыдай жем салып, ана ошол акырдап кеме торбосуна. Ана ошол эшектин торбосунун башына кийгизишип неме кылышчу, балким эшектин шилекейинде кайсы бир мындай бир шпага тиешелүү бир неке болуш ыктымалы деле бар. Мисалы үчүн биз жаш кезде кошуна Сайда эжеге деген кызына денесине жара чыгып, Жожик деген кызын. Анан жанагыдай биздин күчүгүбүз бар эле, жумуртканы сууга чала куруп, анан кийин алып келип денесине сүйкөп итке жалатканы билем да, анан ошону ойлоп жүрүп, эмне итке жалатты экен деп жүрсөм, жакында бир гезиттен окуп калдым. Ошол иттин ичинде кариес болбойт экен, ит дайыма жерде жалап жүргөндүктөн, ошол ит чирибет, иттин ичи дайыма таза турат дагы. Шилекей микробторду өлтүрүүчү касиетке ээ болот экен. Ошол жанагы тили менен, иттин тили менен жалатканда, жанагы жаралардын кадимкидей кетип калган өз көзүм менен көргөм. Ошондуктан балким изилден элек ачылыштарга эшектин шилекейинде балким ошондой бир нерсе бардыр деген түшүнүк бар. Ошондуктан бардык нерсени эле ширкке чыгара бербестен, ошол элибиздеги салт болуп калган ырым-жырымдарды колдонсок туура деле болот. Бул анын бардыгын ширктей берген туура эмес деп айтар элем. Бизде Тоскоол ата деген жерге сыйынышат, балдардын көкүлүн алышат. Бул ширк, ооба ширк. Мазарга апарып көкүл алган, анан чанагы чачы өсүп калса, ошол төбөсүнө айдар көкүл кылып калтырып койгон. Мунун баары туура эмес маселе, аны шариятыбыз көтөрө албайт, ошону жөн эле алдырып коюш керек. Андай кылган жакшы эмес. Менин кызым 3
3 класста окуйт, мектепте жолук салганга уруксат бербей жатат. Эмне кылыш керек? Мектептин директору менен сүйлөшүш керек. Албетте ага тыюу салынбаш керек. Бирок ошол мектепте кийгенде кыздарыбызга мектеп формасы толук кийгизиш керек. Кийгизип, анан үстүнөн татынакай кылып ак же кара жолук салып койсок туура болот. Анан ошол мектепке кызыл ала көйнөк кийгизип барганга болбойт. Мектептин өзүнүн устав тартиби бар. Бирок жолук салат дегенде салдырбай койгон мектепке директорго сүйлөшүңүз, акыл эстүү айтыңыз. Анан болбосо анда жогору жакка кайрылыш керек. Менимче бул маселе чечиле турган маселе. Анан мектептин формасы кийде кыска болуп калса, узуныраак кылып тиктирип берсек да болот. Мектептин өзүнүн формасын ошондой кылып, мисалы үчүн менин кызым 88-мектепке барат, кыздарым экөө тең жолук салынат. Эч кандай каршылык көрсөтүшкөн жок, бирок биз дагы мүмкүн болушунча ошол мектептин уставында каралгандай мектеп формасын тиктирип берүүгө аракет кылып, ошону кийгизүүгө аракет кылабыз. Аны учурдан пайдаланып мен ошол 88-мектептин директоруна, завуштарына, мугалимдерине ыраазылык билдирет элем. Себеп дегенде абдан жакшы тарбия беришет балдарга, ата-энелерге да жакшы мамиле кылышат. Эч кандай бир коррупция дегенди байкабайбыз ал жерден. Ошондой эле мектептин аракети дагы жок. Ошол көк жар жаңы конушундагы 88-мектепте бардык мектеп ошондой болсо, анда мен ойлойт элем, анда биздин мектептер жакшы деген баага татыктуу болор эле. Эркектердин кешигин аял киши жесе болобу? Эгерде ошол аял жегенди эркек жегенди анан келип туруп аял жегенди эркек жеп махрамда бириникин жеген болсо, анда шарият тыюу салат. Себеп дегенде тиштеген жер ушул экен, мен дагы оозунан жейин, балким жыты келип чугуп калат башка деп. Бирок өзү көрбөгөн болсо, жеп кеткенден кийин башка бирөө келип жей турган болсо, анда аны шарият тыюу салбайт. Ассаламу алейкум урматтуу ажы, Архимед кандайча исламга келген? Архимеддин исламга келгенин билбейт экем, анда менин кабарым жок. Эгер билсеңиз, мага маалымат бергенге аракет кылыңыз. Архимеддин мусулманчылык жөнүндө менин маалыматым жок. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Чындыгында биз уккандай, аяттан уккандай, силердин диниңер силер үчүн, менин диним өзүм үчүн дейт. Биз өзүбүздүн динибизди өзүбүз үчүн, өзүбүздүкү деп билип, тактап таза карманышыбыз керек. Ал эми башкалардын динине, дин сымалдарына таасирленип кетпешибиз керек. Мен өзүм бойдокмун, турмуштан ажырашкан келинге үйлөнсөм болобу, күнөө эмеспи? Албетте күнөө эмес. Эгерде сен мурда үйлөнбөсөң, турмушка чыкпаган кызга үйлөнгөндүгүң жакшыраак. Пайгамбар ушундай осуят берет. Анан бирок таптакыр сүйүп калсаң, мүмкүн болбосо, колуңан келбесе, анда эмне кылабыз? Ага деле макул. Кыздын апасы макул болсо ала качсам болобу? Жок, ала качкан арам шариятта. Ала качкан арам болот. Колуңан келсе келип, куда түшүп, ошол жерден нике кыйдырып алып кет. Ала качкан апасы макул болсо деле арам, атасы макул болсо деле арам. Нике кыйып бергени алып качып кетсең, анда макул. Жолдошумдун экинчи аялы болом. Кеч келбей шариятка кандай болуш керек? Кеч келбей. Экинчи аялы болом, кеч келбей шариятта кандай болуш керек? Экинчи аялы болсоңуз, ошону билип турмушка чыккансыз, сабыр кыласыз. Ал дагы убактын бөлгөнгө аракет кылат. Анан эми экинчи аял деген аты токол деп коет. Токол деген жанагы мүйүздүү эчки, анан мүйүз эчки, дайыма мүйүзү бар эчки токолду түзүп турган. Ошол сыяктуу анча-мынча кыйынчылык болсо сабыр кыласыз. Бирок ошон жоктон көрө жогору эр болуп калганына сүйүнүп, сабыр жашоо өткөрө бересиз иншалла. Эмне кылабыз? Ассаламу алейкум. Колбасанын хилал деген колбасаны жесе болобу? Колбаса о менен колбаса деп жазылат. Бул орустан кыргызга өткөн сөздөр, кыргызча чучук деп коет. Ошол халал деген стандарт, ошол халал стандарт берсе жасабат. Бирок азыркы учурда арамдар деле халал деген жазуун жазып алып сатып аткандары бар. Ошондуктан Тойвос деген халал боюнча мен Мыктыбек Атамбек менен сүйлөшсөм, Тойвос эң жакшы адал деп айтты. Анан өзүм халал деген сертификаты жок болсо деле жанагы ЧП Сыдыков деген колбасаларын мен өзүм ээсин билген үчүн аны жакшы деп түшүнөм. Ошондой жесе болот албетте. Адал деген көттү жакшы болот. Адал деген сөз кыргызча адал деп айтылат. Түркістан Кулкожу Ахмат Ясави, Арстанбап, Укаша Сахава жана башка аталардын күнбөздөрүнө зияратка барып келгендер жөнүндө эмне айта аласыз? Албетте кабырларды зиярат кылуу, ошол жерге барып биз да ушинтип акыретте келебиз деп кабырды зиярат кылуу акырет десе бул жакшы нерсе. Бирок ошол жерге бар кабырга сыйынуу, же келип алып орду ачуу албетте бул туура эмес. Анан кээ бир адамдар бар, дүйнөнүн мазарынын баарын кыйкырып, мазардын айырмасы жок. Мына ушул Атабейтке барсаң деле, же мына ушул жанагы Ататүрк, жанагы кайсыл дейм, ошол жанындагы мазарга барсаң деле ошол мазарды көрүп акырет эстей бересиң. Сөзсүз түрдө Укашага барыш шарт эмес. Анан Укаша деген сахаба деп айтканы менен
ошол укаш аттуу сахабалардан 7-8 бар, бирок ошолордун бардыгы тең биздин Түркстанда, биздин Казакстанда өлдү деген маселени тапкан жокмун мен. Анан балким дагы чыгып калар, анын үчүн билиш керек. Бирок ошого карабастан кабырлар зыярат кылуу шариятыбызда бар. Бирок ошол жерде арбактардан суроо, арбактардан медет тилөө, арбактардан жардам суроо деген албетте ширк болот. Жөн гана зыярат кылып Куран окуп, соон багыштап, о Кудай ушулар дагы өлүптүр, биз дагы өлөт экенбиз деген этикат менен кайтса, анда ал нерсеге уруксат берилет. Саламатсызбы, Азирети Али деген ким болгон жана эмнени чечмелейт? Азирети Али деген пайгамбарыбыздын абакесинин баласы, эки атанын балдары, эки бир туугандын балдары. Абдулла менен Абу Талиб бир тууган болот дагы. Абу Талибтин баласы Али, Абдулланын баласы Мухаммед пайгамбарыбыз. Ошондой эле Мухаммед пайгамбарыбыздын кызы Азирети Фатима экебиздин күйөөсү, пайгамбарыбыздын тукумунан тарагандардын бардыгы мына ошол Азирети Али менен Фатима экебизден таралат. Шииттер муну Кудай дешип жүрүшөт. Пайгамбарчылык Азирет Алига келиш керек, бирок адаш Жебрейил периште кимге Мухаммадка келип алган деген туура эмес акыйдасы бар. Албетте бул туура эмес. Бул улуу сахаба, жаш балдардын исламга биринчи кирген мына ошол Азирети Али радиаллаху анху болгон. Кайсы балыктар халал дейт? Балыктын бардыгы адал, балыктын арамы болбойт. Эгерде оору себептен өзү өлүп, калкып чыгып, боора карып чыгып калса арам болот. Ал эми калганынын бардыгы балык адал деп эсептелет. Саламатсызбы дейт. Аял заты кашты терсең жооп берет дейт. Тербеш керекпи? Ооба. Каш терилбеш керек. Каш Кудай таалам кандай берс, шундай кылыш керек. Кудайым, ошол сенин бетиңи бергенден кийин бетиңи 1 гектар кылып берс, ошого жараша сага 1 арык кылып каш берет. Бетиң чымчыктын башында кичинекей болсо, ошого сага кичинекей каш берет. Ошол бетиңи ылайык каш, кашың ылайык баш. Ошон үчүн ар бир өз ордунда аны кыйнап тербегениң. Жөн гана неме кылып, осмо коюп сулуулана берсең болот. Бирок тигиндей кылып каш терген шариятта арам деп эсептелет. Халал деп жазылса жеш керекпи, же сураш керекпи дейт. Айтып атпаймынбы, расмий өзүң билген халал комитеттен же ушундай сыяктуу жерден жазылса, анда жей бересиң сурабай эле. Анан бирок кээде азыр халал дегенди өздөрү деле жазып алгандары бар, аны жебеш керек. Чындыгында ошол жанагы билген адам болсо сурап жегенге жетпейт. Келе жаткан жаңы жылды ислам дининде тоссо болобу? Рахмат, жок, болбойт. Шариятта жаңы жыл тосуу деген жок. Жаңы ай, жаңы күн тосуу жок. Бирок ар бир адам ар бир күнүнө, ар бир айына, ар бир отчет бериш керек. Анан ёлканы тегеренип алып тоскон ал шариятыбызда жок. Укташ керек эртегүндү кеч кылбай. Саламатсызбы, кыздуу болдук эле, кызыбызга ат коюп бересизби? Кызыңыздын атын Фатима коюңуз. Болбосом Хадижа коюңуз. Болбосом Сара коюңуз. Ал болбосом Сафия коюңуз. Ал болбосом Айша коюңуз. 1 жылкыга зекет канча сом болот? 2 жылкыга зекет берилеби? Эгерде меңгич атыңыз болуп же улакка чапкан атыңыз болсо, ага бербейсиз. Бирок көбөйтүү үчүн, сүтүн алуу үчүн, түшүм үчүн, төл үчүн кырмаган жылкылар болсо, ар биринин баасынын 40тан бири берилет. Ар биринин баасынын 40тан бири берилет. Төлгө жана сүткө алынган жылкылардан. Эне сүтүн бериш керекпи? Менин документти атып Индира, бирок Назгүл дешет. Өлгөндө кайсы айтылып, Куран окулат, мааниси кандай? Индира десе деле, Назгүл десе деле, же атың айтпай койсо деле сооп жете берсе даган кетейин. Ошол сен өзүң арналып аткан сооп, атың айтпаса деле бара берет, айырмасы жок. Эне сүтүн бериш керек деген сөз, эне урмат кылыш керек деген сөз. Анан эне сүтү деп жанагыдай кууп келгенде же жанагыдай кыз күйөөгө тийгенде бериле турган калың катар келген нерсе ал шариятта жок. Эне сүтү деген ушул энени өлөр өткөчө урмат кылып өтүүбүз керек болот, дайыма дуа кылышыбыз керек болот. Балам 5 жашта, кызым 2 жашта. Аларды үйдө тоссо болобу? Горшокко же эшикке алып чыгыш жок, эшикке үшүп калат. Үйдө тосуп, анан горшокду эшикке төгүп коюш керек болот. Шарият ага жол берет. Жаңы жыл үй бүлөсү менен тоссо болобу? Болбойт. Кадимки күндөрдү өткөрүш керек. Болбойт. Акарачка халалбы? Акарачка деген бул тооктун саны деген сөз. Эгер адал союлган болсо адал болот, арам болгон болсо арам болот.
Акарачка тамеки нас сатса болобу? Акарачка адал косатсаң болот. Тамеки нас сатсаң макру болот. Халал колбасалы эсептеп атап бериңизчи. Мен Тойвосту билем, Мыктыбек Астанбек ушинтип айтты. Анан Чыпы Сыдыков дегенди билем. Анан калган ошол халал комитеттин өзүнүн китепчеси бар. Ошол китепчени мен айтайын, Мыктыбек Астанбек атайын Манас жаңырыгына ушул боюнча бир берүү берсин деп. Саламатсызбы? Ислам банктан машина рассрочкага алса болобу? Эгер Ислам банк дегенде кайсы Ислам банк экенин билбей турам. Эгер бизде Эко Исламик банк болсо, анда бул боюнча фатваны менден эмес, ошол банкта иштеген адамдардан сураш керек. Ал ошол Максат Тамбылда менен Жигит Тамбылда муфтиятта. Кечириңиз ажеке, мурунку берүүдө жакшы түшүнбөй калдым. Базарда сатылган чач, боек менен боесо дара толук болобу? Краскалар бар, жанагы чачты ороп кала турган пленка сыяктуу болуп калса, бул менен дара өтпөй калат. Ал эми Ал эми илгерки энелерибиз жүн боегон боек менен же табигый хына деген боек менен боесо, анда даратка жарай берет. Кийин келген суроо, биз соода кылабыз, кредитти төлөп бүткөндөн кийин кийинки товар адал болобу дейт. Бул оор суроо. Чындыгында эмне кылабыз? Ниет кылгыла, тооба кылгыла деп айтабыз. Иншалла бардыгы жакшы болот деп кеңеш гана бере алабыз биз иншалла. Укол алганда кусул бузулбайбы, себеби спирт бар да дейт. Жок, укол алганда кусул да дарат дагы бузулбайт. Болгон укол сайганда кан чыгып кетсе, ошондо гана дарат бузулат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям учурунда кайсы бирөөгө жин кирди беле дейт. Бул боюнча маалыматым жок. Ассаламу алейкум, балалуу болбой жатабыз, иним ооруп өтүп кеткен, дуа берип коюң дейт. Кудай Таалам перзент берсин, өтүп кеткен иниңизди бейишке чыгарсын, амин. 40 жылдык дегенге барбайм, кошуна тууган дегенден бөлүнүп калбайымбы? Шариатта 3-түк, 7-лик, 40-тык, анан жылдык деген жок нерсе. Анан эмне кылабыз? Адамдарга 40-тык менен күрөшпөстөн, адамдарга ыйман алып келүү менен күрөшүп, ошол Кудайды улуктап, Аллахты улуктап жеткирсек, ошондон кийин гана Аллах Таалам ушуну бизге шариат кылып берген эмес деп айтсак гана 40 жоюлат. Анан жөн эле чалдар чогултуп алып 40-тык болбойт экен деп кыйкыра берген менен маселе болуп калбайт. Ошон үчүн биринчи кезекте бардыгыбыз ыймандуулукка, Кудайды тааныганга аракет кылсак, бардыгы өз ордуна иншалла келет. Ассаламу алейкум ажеке. Лотерея ойносо болобу, адалбы же харамбы дейт. Лотереяны сатып алсаңыз арам болот. Акчага сатып алып, ошол лотерея ойносо арам болот. Анан бирок жанагыдай бензин куйганда лотереяга өздөрү кошуп бекер беришсе, же жөн бир мындай бир мисалы үчүн филармонияда бир Куран жарышка киргенде, ошол кирген билетиңиз лотереяга ойнотсо, анда бул арам эмес. Себеби лотерея дегенде акчага сатып алып туруп, анан уталбай калсаңыз, демек акчаңызды башка бирөө бидуни хакысыз алып алган болуп эсептелет, ошондо арам болот. Ал эми жөн бекер таратылган лотерея болсо, анда аны алсаңыз, бул жана Кур'а сыяктуу жарай берет. Даватка чыксам болобу, процент карызым бар, эле келгенде берсем болобу, рахмат дейт. Карызыңан кутулуп чыкканың жакшы болот. Карызыңан кутулуп, ара апа. Ара. Окуй албай калдым, өз окатынан эркектерди кантип тарбияласа болот? Арамыза түшүн айтор, арамыз эркектерди кантип болот деген болсо керек, динге киргизип аларга шариат боюнча ошол даватка чыгарып, анан илим берсек, акырындык менен ордуна келет. Дуа алган унутпашыбыз керек. Арамызда жалкоо адамдар кээде даватты жамынып, ошону менен тиричиликтен качып кеткендер бар. Мына ушуну дагы туура эмес. Албетте тарбиялаганда башынан башталыш керек. Анан көп учурда ошол биздин дуабызга муктаж болот. Дуа кылсак, акырындык менен айтсак, түшүндүрүп, бардыгы жакшы болот иншалла. Тарбияга маани беришибиз керек. Кандай бир ашканада чогулуп илим алса болобу? Илим берген киши 3 күнгө чыккан адам экен.
Ашкана деген кандай? Эми мындай ошол тамак ичкен жерде отуруп алып тамак жегенче маселе айткан болсо албетте болот, бирок 3 күнгө чыгып калса эле аалым болуп калды деген сөз эмес. Ошондуктан илимдүүлөрдүн өздөрүнөн сабак алганга жетпейт. Өлгөн адамга көз жаш тийгизсе болбойт дейт. Эмнеге? Эми кыйкырып ыйлай бербе деген сөз. Жөндөн бакырып эле догуруна бербе деген сөз. Эркек киши кызыл кийсе болобу, макру болот. Эркек кызыл кийимди, сары кийимди аялдар кийет. Анан кызыл кийген эркектерге макру. Макру болбойт, уят болот. Чыртайып кызыл кийип алган 60ка чыгып калган балдар дагы кишилер бар. Уят эмес, уят да. Алтын сепичке тагып алгандар бар. Эми уят ошол эми. Уят. Халал дебей эле адал десе болбой, болот. Эмнеге болбосун? Адал тамак жеген адамдарга парз болот. Азирет деген сөз эмнени түшүндүрөт дейт? Азирет дегени улуу, урматтуу, улуу даражалуу деген маани түшүндүрөт. Араб тилине, кыргыз тилине которгондо. Ачыктарга келин болсо болобу, көз ачыктарга дейт, жок. Көз ачыктын өзүнө турмушка чыга албайсыз, бирок баласы имандуу болсо турмушка чыга бересиз. Чоба кажы, сизди жакшы көрөм, мага дуа кылыңыз, мен бойдокмун, Адилет дейт. Адилет көрөм дегенде к менен жазсаң жакшы болот экен, көрөм деп. Анан Кудай Таалам жакшы жерге сени күйөө бала кылсын. Катын албай кайын ал деген сөз бар. Жакшы жерден кайната дагы тандагының. Ошол сага көмөкчү болуп, жакшы болуп жардам берип турат. Жакшы жерден кызын алсаң, сага иншалла жакшы болот. Кудай Таалам жакшы аял берсин, уулдуу бол, кыздуу бол, сени урматтаган болсун, үйүңдө сени күтүп ала турган болсун. Мына ошондой болсо жакшы болот Кудай Таалам. Бардыгыбызга берген бакытты Кудай Таалам сага дагы берсин. Мен дагы сени Кудай үчүн жакшы көрөм, Кудайым дагы сени жакшы көрсүн. Атамдын мүрзөсүнө эстелик жасатып койдурсам болобу? Болбойт. Арам болот, тыюу салынат. Атаң ушундай жакшылык келип атсаң, тыйынын көтөрүп келсе, мен сага айтып берем. Көлмөдөгү медресеге, Арчабештеги медресеге же Ислам университетине апарып ошол жерге берсең, Абдушкур ажы таратып берет шакирттерин, ошону менен соопка каласың. Эстелик койсоң арам болот. Иним өпкөсүнөн ооруп калды. Иттин эти жакшы дейт, кайнатып берсе болобу дейт. Ошол менен жакшы болуп кеткен эгер бар болгон болсо, кээ бир врачтар айтышат, жок иттин этинен айыкпайт деле деп айтышкан уктум да, ошон үчүн муну ошол врачтардан сураш керек. Врачтар анык билип, тажрыйбадан өткөн болуп, башка дары жок болсо, андай айласы жок болсо, андай бир жөн. Перизат деген ат эмнени түшүндүрөт дейт? Перизат деген арабча, фарсча фари деп коет. Фаризат ошол перизат, периштелердей зат болсун, аруу болсун, күнөө кылбасын, таза болсун деген ат. Кыздарым 4-5-4 класста окушат. Мектептин ёлкасына жиберсем болобу? Негизи ошол күнү жибербестен башка жака бир туугандарыңа конок апарып же башка кылып алаксытып же бир иш-чара өткөзсөң жакшы болот. Ошол нерсени көрсөтпөгөнгө аракет кылган жакшы. Чыппы Садыков, аброй, салих, достор колбасалары адалбы? Сыдыковду билем, анан калгандарын дагы ошол Мыктыбек Арстанбек айтып атышат. Абройго, Салихти дагы эсимде жок меники. Айтор ошол Мыктыбек Арстанбектен ошондой сурап алсаңар жакшы болот. Мен ал кишиден суранып көрөйүн. Балким ушул Манас жаңырыгына келип, ошол адал боюнча өзүнүн сөздөрүн айтып берсин. Өзү мактабасын, ошол жанагы продукциясын айтып берсин деп айтар элем мен. Анан келип эле биз ушинтип каптап атышат, анан биз жакшыбыз деп ыйлай бербей, эмне адал экен, эмне арам экен, кимге кагаз берген айтып берсе жакшыраак болот эле. Жана дагы радиодо сүйлөсөк, ошону айтпай эле биз акпыз деп эле кыйкыра берет. Өзүм мен жашы кичине кишиге экинчи аял болуп тийсем болобу? Кудай берипти, тие, дароо тий. Дароо тий. Иттин этин дарылыкка колдонсо болобу? Рахмат, башка дары куруп кал, ошону менен дарыланса болот деп ишеничтүү адамдар айтса, тажрыйбадан өткөн болсо болот, эгер болбосо болбойт. Этаж үйдөн дараталсак, албаганда эмне кылат? Эмне деген суроо этаж үйдөн? Этаж деген тескери менен жазылат. Андан кийин дараталсак болот албетте. Этаж үйдөн алып, анда 9 кабат үйдөгүлөр каяктан дараталышат? Албетте этаж үйдөн дараталсак болот. Эмне үчүн болбосун? Конокко чакырып, окорочка бышырып койсо жебей коюш керекпи? Эгер сен ошол мусулманчылыгыңды билип, молдо экениңди билип, анан молдого та урматтабаса, албетте окорочканын адалын таап же өзү тоок союп, 2 санын кырып калып, сага окорочка кылып берип аткан болушу мүмкүн. Ошондуктан жей берген жакшы болот. Анан барган жердеги шектенип отуруп, анда барбай эле кой. Анан бирок бир акмак болуп кеткенин билсең, же сага ниет түз эмес болсо, албетте сага ниет түз эмес адам конокко чакырбайт.
Негizgisi adamdan şektенбеш керек, жакшы адамдан шектенбеш керек. Гүлүштүн жуулган суусун таза жерге төгүш керекпи? Айырмасы жок. Итке коюп берсең деле болот. Аял киши түнкүсү жыңгалбаш жатканда эч нерсе болбойт. Биттеп кетпейби башы? Түндөсү күйөөсү менен жаткан убакытта чачын тарап, жакшынакай сулууланып, анан кийин кооздонуп жатыш керек болот. Келинчегимди бир аз урушуп койсом эле үйүнө кетип кала берет. Эмне кылам? Урушпа таптакыр. Эркелет, өп, кучакта, жытта, белек бер, подарка бер, көңүлүн көтөр, анан кетпей калат. Өзүң айтып урушуп койсом деп. Билет экенсин урушуп кете турганын. Же алыска көчүп кетип кал. Меккеге кетип кал, Мединага кетип кал, Арабияга кетип кал, Кытайга кетип кал, келе албай калат, билети жок. Урматтуу ажы, сиз урматтайм. Мүчөлүү жаш дегенге кандай карайсыз? Таптакыр болбогон жөө-жомок. Мүчөлгө чыгыптыр. Мүчөл болгондо кызыл көйнөк кийиш керек, дагы башка бир неке, бардыгы жомок, болбогон сөз. Арак ичип жүрүп ажыга барса болобу? Намаз окуганды билет, рахмат. Эми тооба кылат да арагын таштасын. Арак ичип жүрүп молда болгондор дагы бар. Арак сатып жүрүп молда болгондор дагы бар. Эми кийин Кудайга шүгүр хидаятка келгенден кийин ислам мурунку күнөөлөрүн баарын кечирет деп этикат менен алардын молдочулугун кабыл кылып атабыз. Демек барыш керек. Келгенден ичпеш керек. Бир чоң жумушка чыгаарда Ясинди окуп чыкса жумуштан жеңилдик болобу? Албетте жакшы болот. Куран окугандын жаман жери жок. Ажыке уулум пусурманкул болуп төрөлгөн, отургузушум шартпы? Аны докторго бир көрсөтүңүз. Эгерде жыныс мүчөсү толук ачылып аткан болсо, ошол бойдон кала берсин. Ал эми толук ачылбай аткан болсо, анда бир аз кестирип, ылайыкташтырып коюш керек. Бала багып алсак болобу? Болот. Детдомдон алсаңыз сооп дагы болот. Эгерде бала 2 жашка чейин болсо, анда ошол сиздин сүттүү эже карындашы, келин, кесек ушулардын кимиси болсо бизге атап берсеңиз, кимисин эмисте сизге махрам болуп калган тактап бер, ошентип сизге махрам болуп жатып калат. Эгер 2 жаштан жогору болсо, анда анын анчалык зарылдыгы жок. Бала баксаңыз сооп болот. Бирок уурдап алып эмес, ошол жетим балдар үйүнөн алсаңыз бир жөн. Байкем арак ичип жатат. Шайтанда кирип кетсе окуп чыгарып бере аласызбы өзүңүз? Сизге кандай жолугалы? Жок, мен аны окуй албайм. Мен ага мүмкүнчүлүгүм жок, убактым да жок. Атайын жин окуй турган молдеке бар. Мечитке барсаңыз Кубат аке деген бар. Же наркы мечиттин жанындагы университетке барсаңыз, ошол жерде Шамсудин Каары дегенибиз бар. Ушул экөө олия, ушулар Куран окуп жиндерди чыгарат. Андан сырткары Мечит Абдукадыр Каары дегенибиз. Андан сырткары могу менин бир жакын жакшы досум бар, олия Жыргал Каары дегенибиз бар. Немеде, ынтымакта. Ушулар окуп берет иншалла. Аялың менен кошулгандан кийин дарат эле жетиштүүбү же жууну шартпы? Түндө болгон болсо, анда дарат алып алып туруп уктай бер, эртең менен багымды аттасына жуусаң боло берет. Сөзсүз түрдө кошулгандан кийин дароо жууну шарт эмес. Намаз окуйм, чачым узун, өрүп жүрсөм шариатка туура келеби? Көчөдө рахмат дейт. Намаз окусаң, чачың узун өрүп жүрсөң, ошол чачың көрүнбөй турган жолук салын. Же чачың эки бүктөп ал дагы жолуктун ичинде калыптыр. Же узун жанагыда кездемеден, жанагыда кап сыяктуу кылдагы, ошону башыңа кийсең, чачың ичинде калып кетсин, үстүнөн жолук сал. Айтор көрүнбөш. Билесиң, илгерки элечек кийген аркасында узун чач сала турган кеп чач бар эле энелерибизде. Ошонун ичине чач салып койчу. Ошондой кылыш керек. Анан чачты ачка коюп берген, аны шарият көтөрө албайт. 9 ай мурун бирөөгө товар бердим эле. Базар өрттөнүп кетти, акчасын бербейм дейт. Шариатта кандай? Эгерде карыз деп берген болсоңуз, анда төлөп бериш керек. Эгерде аманат сатып ана акчасын бер деп берсеңиз, анда төлөп бербейт, аны такташ керек. Карыз болуп жүрө бергенге болобу? Жок, болбойт. Колдон келишинче төлөш керек. Төлөй албаса карыз берген адам көчүрүш керек. Мына менин дагы карызым бар бирөөдө, $800 ошону төлөй элекмин. Төлөбөгөндүгүмө мына быйыл 4 жыл болуп атат. Акыр ошол калды, калган бар карыздарымды төлөп бүттүм. Үй алганда башка убакта керек болгон. Анан иншалла насип кылса төлөйм деген үмүтүм бар. Апам ичип кетип жок болуп жатат, дуба окуп коесузбу? Кудай таалам апаңызды кайтарып келген болсун, ден соолук берсин, арактан алыс кылсын, деген энелерди ыйлатпасын. Апалардын баарына Кудай таалам чың ден соолук берген болсун. Аял менен эркек турмушта тең укуктуу? Жок, укуктуу эмес. Аял менен эркектин өздөрүнүн укуктары бар, адилеттүүлүк бар. Эркектин кээ бир нерсе укугу бар, аялдын кээ бир нерсе укугу бар. Мисалы үчүн, эркек экинчи аял алган укугу бар.
Бирок укук деген сөз милдет эмес, аткарбай койсо дагы болот. Ошондой эле аялдын дагы мисалы үчүн кайната кайненеге кызмат кылбай коюу укугу бар, аны дагы аткарса аткарбай койсо болот. Ошол сыяктуу маселе. Бирок укук деген менен кээ бир укуктардын биз мындай ваз кечип ошону аткарбай коелу, ошону менен жашоо жакшы болсун деп айтабыз да. Кайнене кайнатага кызмат кылбай койгон келин жок. Себеп дегенде укугу бар болсо дагы ошону өзүнө милдеттүү кылат, ошону менен кайната кайненин батасын алат деген маселе. Адам баласынан башка цивилизация барбы дейт, аны биле албайт экем. Аны сураш керек билгендерден. Жакын адам каза болсо үн чыгарып илесе арамбы? Эми өзү чыгып алса айла жок. Анан кийин долуланып калп эле чыгарсаң арам болот. Болбой чыгып келсе эмне кыласың? Кантип басып калат эле. Анан ыйлагың келип атса болкулдап ыйлап ичине бугуңду чыгарсаң ага уруксат берилет. Ассаламу алейкум устаз, эркектер не деп сөгүнөт? Бул оор зинабы дейт. Албетте мен аны кайталашып кыйыныраак. Урматтуу бир туугандар, кичине суроону жимсалдап аяк биягын жошуп берсеңиз жакшы болот. Бул окуган мен деле уялып кетип атам акыры. Бул телевизорго чыга албай кала турган болдум. Бир жолу түз эфирдеси бир жолу оюңа кирген оту бере бересиңби? Уят сөз сүйлөгөн туура эмес болот. Сен ошо элдер сөгүнөт дейсиң, сен өзүң бияка жазып атпайсыңбы? Ошентип сөккөн албетте жаман эмес. Жаман болот, арам болот, шарият тыйган. Ана энең анти берем, минти берем деген сөз жакшы боло эле. Ошол адамдын оозунан чыга турган сөз акмакчылык сөз. Аңчылык кандай болгондо халал болот. Ок жана башка нерселер дегенде бисмиллахи Аллаху акбар деп ок аткан болсо, ошол адал болот. Анан бисмиллах дегени жок болсо арам болуп калат. Аялым менен бир тууган иним ойнош экен, эмне кылам? Арман дейт. Атың айтпай эле койбосун Арман. Ойнош болгон болсо тооба кылсын. Анан көңүлүң чапса жашай бер, чаппаса жашаба. Бирок бир айыз өткөргөндөн кийин гана аялы менен кошуп жашаганга болот. Себеп дегенде кокустан инеңин боюна болуп калса, анда сени менен анын балдары аралашып кетпеш керек. Короз жок тооктун жумурткасын жесе болот, адал боло берет, аны шарият тыйбайт. Банкта счет ачып, андан түшкөн каражат адал болобу, рахмат, арам болот. Арам. Банктан бул процент деген сөз да. Процент арам болот. Давлениен түшкөн көтөрүш үчүн вино ичсе болобу? Ар кандай дары ичип көтөрүлбөдү, өзүм намаз окуйм, болбойт. Болбойт. Андан башка дары ичиш керек. Канча жашыңыздан бери намаз окуйсуз? Биринчи кайсы университетте окугансыз? Эмне мен намаз окуганым канчалык актуалдуу болуп калды бүгүн? Экинчи жолу суроо келип атат. Биринчи ислам университети бүтүргөм. Азыр Кабдушукур Ажы башкарып аткан университеттин номер 1 кызыл диплому мага таандык. Өткөндө улак темада тамеки эккен кыргыздар деп бөлдүңүз. Сиздин даражадагы аалым ойлонуп сүйлөсө, өткөндө улак темада тамеки эккен кыргыздар. Ооба, тамеки эккен кыргыздар. Мен да тамеки экип чоңойгом. Сөздү түшүнүш керек. Түшүнбөй туруп эле бир нерсени ойлонуп сүйлөс, антипинт ооз шойбой сүйлөш керек. Тамекини мен да эккен, пактаны мен дагы тергенмин. Ошол тамекинин дагы нас тамеки эккендери бар, таптакыр туура эмес ошонусу. Тамеки терген кыргыздар бар, улак чапкан кыргыздар бар. Кээ бир адамдар тамеки эгип чөлдө жүргөн болсо, тоодо улактын кадырын билбесе, анда алар улак жөнүндө сүйлөбөсүн. Сиз сөздү антип бурбай эле, кыйын болбой эле уга бериңиз. Мен сөзүмдү өзүм билем кантип сүйлөгөндү. Бир жол таарынып кетип, эмне тамеки теккенде эмне чыжалап атасыңар аны? Тамеки эккендери бар, таптакыр тоого чыкпагандары бар, сарт болуп кеткени бар. Аны деле четке какпаш керек. Ооба, аш жегени бар, беш бармак жегени бар. Мына биз тамеки чеп чоңойтконбуз. Ошону билебиз биз. Туура сөз туура айтыш керек. Айтып койсоң чыжалап кете турган бардык. Өткөндө бир айтат, эмнеге байлар кедей деп айтасыз дейт. Байды кедей деп айтат, кантип айтыш керек болот? Тоолуктар ат минип жүргөндөр бар. Өмүрүндө чөйгө түшкөн, шарга түшкөн эмес, тирилебестен үрүп кеткендери бар. Аны айтса эмне болуптур? Кыргызга мен айтпаганда сага чоң атаң кирип айтып бере ошонун бардыгын. Ошентип жаап, жашырып, өзүңөрдү мактап отуруп, ушул убакка келдиңер. Кыздыңардын көчөгө ачылып, эркектериңердин бир абжип болуп, көчөгө чыгып кеттиңер бардыгыңар. Анан ким айтыш керек болот? Акыры бир айтыш керек болуп каттуураак бир нерсени. Качан жимсалда ушинтип сен жакшы, мен жакшы, сен жакшы, мен жакшы деп шабып отурасыңар бардыгыңарды. Акмакты акмак деш керек. Андан айыппаш керек. Жаман көрсөң 100 жолу жаман көргүнү. Ким менен чычалап кетесиңер бардыгыңар? Ойлонуп сүйлөсө, ойлонуп культурный болуп жасап отуруп ушуга келдиңерби? Ушуга келдиң, капыр болуп кеттиңер жегеден бардыгыңар. Базарга сыйынып, Түркүстанга чейин барып, орду ачып кеттиңер баарыңар. Эмне айтыш керек дагы? Арабтар манас атабызды ким деп тааныйт? Кудай билет аны, ким деп тааныганын. Манасты билбейт. Манасты билбегенде толтура. Арабтар билбейт деле манасты. Өкөөбүз башка эч ким билбейт аны.
Tilinde mör var bolsa emine bolot aytıp beriңizçi. Tilinde mör bolsa eçteke bolboyt. Manas tarap. Araptарды эмне кыласыз Manasга тийдирип? Ал кыргыздын улуттук баатыры болбаса. Арабтардын деле биз билбегенде толтура жүргөндөр бар. Жүрө бересин өздөрү менен. Өзбектердики бар, тажиктердики бар. Манас силер бардыгы биле бериш керек ошонун бардыгын. Болбойт. Комуз гитара четкениңер. Кийинки суроо. Комуз гитара чертип ырдаса болот. Болбойт. Чын сүйлө чучалап кетишет бардыгы. Кайын айтасаң чучалап кетишет бардыгы. Ким эле кыйын бардыгы. Маданият орустан үйрөнгөн орусча болду бардыгы. Көчөгө чыгып кетти бардыгы. Атасын укпай калды, бал апасын укпай калды, кызы көчөгө чыгып кеткен, бою боз болуп келип алат. Ошого дагы макул. Алдап атат, жедирип атасын, алданып атасын, таяк жеп атасын, америкалык өлтүрүп сүзүп өтүп кетсе да кайра кете эч ким чыкпайсың, тыйдыңы жедирип атасын. Кызың орусча тарттырып атасын, эркегиң барып ошо ургачыңы өлтүрүп уруп атасын, шерменде кылып. Анан дагы уялып коесуң. Неден уяласың дагы? Уяла турган кайсы жериң калды? Эч жериң калган жок го. Жылаңач болуп көчөгө чыгып алдың го таптакыр. Дагы эмнең калды уяла турган сеники? Баары ууру, бир көчөгө көрүнбөгөн бирөө калдыбы бизде акыры? Бардыгы жылаңач жүрөт биякта. Ууру эмес бирөө калдыбы? Камасаң бар чегеден камалыш керек. Уурдабаган бирөө калдыбы? Айткан сөз Чыңгышевдин биздин өлкөдө акмактар менен кимдер гана уурдабайт деген. Уур эмес кимиң калды? Дагы эмнеге мактанасың? Дагы эмнеге сыймыктанасың? Дагы ойлонуп сүйлөш керек деп. Кайсыл жаппаган айбириң калды? Болду. Сабак бүттү ушу менен. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.